2-3 жерде жүз азайыптыр. Bir 4 жерде болчу. Жыл аяктап жаңы жылдын жакындашы менен базарларда ар кандай пиротехникалык жардыруучу заттар көп сатыла баштайт. Бирок алар көпчүлүк учурда коопсуздук эрежелерине жооп бербеген жерлерде сатылат. Бүгүн өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өрт коопсуздук боюнча адистери жана экотех инспекция биргеликте Ош шаарынын Бексултан базарын жана соода борборлоруна рейд жүргүзүштү. Текшерүүнүн жүрүшүндө 1-2 жылдан бери сатылбай, улам жаңы жылдын алдында кайра сатыкка коюлган товарлар да чыгып жатты. Ушул байке келип жыйнап алып, өз көзүндө эле жыйнатып, мен алдырып койгон. Сатпагыла деп, анан жыйнап алып койгонбуз, ошо ойдо эле алып салганбыз. Ал бул жыйнап алып калсак, ушул ойдон калат дагычы. Бизде деле бала чака, үй бүлө бар. Аны багыш керек. Бул өткөн жылкы, ошол турат дагы элечи. Эреже боюнча пиротехникалык каражаттар атайын уруксат берилген жерлерде сатылыш керек. Жардыруучу каражаттар сатылган жердин айланасында 100 метрге чейин имараттар жайгашпоосу шарт. Ал эми текшерүүнүн жүрүшүндө базардан так ортосунда жардыруучу каражаттарды сатып жаткан соодагерлерге эскертүүлөр берилди. Товарларыңызда документтер жок. Sizge aldığında eskertip verdik. Kayra demek okuyamasa biz işkisler bölgülerinden kelip var tavalarında aldığında teşhirli Мын тартып калган. Жардык заттарды колдонууга мүмкүн эмес. Себеби жанагыны күйгүзүп туруп ырытканда күйбөй калган жардык затты кайра колго алып кулакка төшөп тыңшоого мүмкүн эмес. Себеби жанагы жарылып кетиши мүмкүн. Турак үйлөрдүн жанында колдонууга мүмкүн эмес. Себеби айнектерден фуршкадан кирип кетип, үйлөрдүн ичи өртөнүп кетиши мүмкүн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин атайын адистери базардагы жардыруучу каражат саткан соодагерлерге түшүндүрүүлөрдү жүргүзгөн соң шаардагы ири соода борборлоруна баш бакты. Соода борборлордо да текшерүүлөр жүргүзүлүп, алардын жетекчилерине жардыргыч заттарды сатуунун эрежелерин түшүндүрүштү. Азыр бизде болгон ошо хлопушка, воздушный хлопушка. Анан закон чегинде эле законго ылайык эле нерселер пока текшерүүдөн өтүп анан келет бизге бүт баары. Эрежелерди кармаганга аракет кылабыз. Бүт баары продавецтерге, бүт сатуучуларга алдын ала иш-чаралар жүргүзүлүп турат. Ал эми жай тургундардын айрымдары жардыруучу каражаттардын сатылуусуна тыйыз салыш керек десе, кээ бирлери зыяны аз каражаттарды балдардын көңүлүн көтөрүү, майрамдык маанайдын жогору болуусу үчүн пайдаланса болот деген пикирде. Мен каршымын, небереме алып бербеймин. Мисалы үчүн мен айылда жарылып атса деле эшикке чыкпайм. Негизи каршымын, негизи ушундай жардыруучу заттарды сатпай койсо деле болот. Алып беребиз неберелерге. Мындай караштырып, жанда бир мындай көп атылбай аткан неме болуп ойногон немелерди беребиз да. Көңүл ачат да балдар жаңы жылда. Эми мындай көп зыяны неме болуп аткан немелерди алабыз да. Көп атылбай аткан карап алабыз да. Карап ушул балдар кичи жаңы жылда шаандуу ойнуштуруп беребиз. Мындай текшерүүлөр жыл сайын жүрүп келет. Быйыл жардыруучу заттарга болгон талап азбы айтор, жылдагыга салыштырмалуу жарылуучу заттардын аз сатылып жатканы байкалган. Бирок аз болсо да, эгер эреже сакталбаса, кесепети чоң болушу мүмкүн. Азыр мына соода базарларында адамдар массалуу көп жүргөн жерлерде сатууга тыюу салынат. Жардыруу коркунучтуу болгондуктан ошондуктан биздин тилекке каршы мына чоң соода базарларыбызда, Бексултан базарында жана ошо ички жайма базарларда 2-3 жерде ушундай жардыргыч заттарды сатып аткандар учурады. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Буларга эскертме бердик. Адистер пиротехникалык жардыруучу заттарды колдонууда сак болууга чакырат. Себеби бул адамдын ден соолугуна жана өрт коопсуздугуна зыян алып келиши мүмкүн. Мындан сырткары кыш келип сууктун түшүүсү менен электр жылыткычтарды колдонуу көбөйөт. Бул учурда да жарандар эрежени сактап, этият болбосо өрттүн чыгуусуна себеп болушун эскертишет. Рыспай Мажитов, Темирлан Эрнес уулу, Нур Ньюс, Ош шаары.